Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев бүгүн 24 мартта Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмунун башкы катчысы Феридун Синирlioglu менен жолугушту. Жолугушууда тараптар Кыргызстан менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмунун ортосундагы кызматташтыкты чыңдоо жана азыркы геосаясий кырдаалдагы диалогду кеңейтүү маселелерин талкуулашты. Төрага Марлен Маматалиев Кыргыз тарап парламенттик ассамблея алкагындагы байланыштарды бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурарын баса белгиледи. Ошондой эле төрага Марлен Маматалиев өлкөдөгү демократиялык өзгөрүүлөргө токтолуп, гендердик теңчилик жаатындагы ийгиликтерди мисал кылды. Биз эко парламенттик ассамблея менен кызматташуунун, тажрыйба алмашуунун, демократиялык стандарттарды алга жылдыруунун жана экога мүчө мамлекеттердин парламенттеринин ортосунда өз ара түшүнүшүнүн чыңдоонун маанилүү куралы катары карайбыз. Кыргызстандын эко парламенттик ассамблеядагы делегациясы эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди, анын ичинде коопсуздук, туруктуу өнүгүү, адам укуктары жана гендердик теңчиликтин талкуулоого ыраттуу катышып келет. Биз эко парламенттик ассамблея менен кызматташууну мындан ары тереңдетүүгө жана парламент аралык диалог үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө кызыктарбыз. Өз кезегинде башкы катчы Феридун Синирlioglu Кыргызстандын 34 жыл ичиндеги өнүгүү жолуна жогору баасын берди. Ал уюмдун коопсуздук, адам укуктары жана экономика багыттарындагы биргелешкен долбоорлору ийгиликтүү ишке ашып жатканын билдирди.